Қазақстанда таланттуу балдар үчүн алгачкы Абай улуттук мектеби ачылат. Билимдин жаңы очогу 900 окуучуга эсептелген. Аталган объект мамлекет башчысынын тапшырмасы менен Алматы шаарында курулат. Окуу жайды келерки жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Анын иши Абайдын философиясына, анын 5 асыл иш идеясына негизделмек. Окуу жараяны казак тилин жана адабиятын тереңдетип окутууга багытталган. Абай улуттук мектеби заманауи билим кеңістігінде бәсекеге кабилеттүү. Абай улуттук мектеби заманбап билим берүү мейкиндигинде атаандаштыкка жөндөмдүү жаштарды окуткан билим берүү уюму болушу керек. Ал мамлекет башчысынын адал азамат концепциясына жана Абайдын толук адам илимий ылайык патриоттордун жаңы муунун калыптандырууга, мамлекеттик башкаруунун казак элитасын тарбиялоого багытталган. Азыркы учурда Абай программ бирдиктүү программасы иштелип жатат. Анда казак тилин жана бир нече чет тилдерин терең үйрөнүүгө артыкчылык берилген. Мында мектептин инфраструктурасында пансионат, мугалимдер үйү, китепкана, спорт комплекси, күнөзкана аймактары жана башка курулуш объекттери каралгандыгын белгилей кетүү керек.